Мен ар күнү эртең менен саат 7:30 6:30 чейин мектепте болом. Демек, менин мектептеги жумушум бул экинчи өмүрүм десем жаңылышпайм. Бул окуучулар менин балдарым. Бул окуучулар менин кыздарым. Ар бир окуучунун өзүнүн жан дүйнөсү бар. Ар бир окуучунун өзүнүн мүнөзү бар. Мына ошол мүнөзүнө ылайык келип, алардын жан дүйнөсүнө сүңгүп кирип, алар менен сырдаш болуп, алар менен мүмкүн болушунча жүрөгүмдөн жакын болгонго аракет кылам. Мен Россиядан келген убактымда бир гана орусча сүйлөй алат элем. Кыргыз тилин, өзбек тилин өзүм улутумда сүйлөй албайт элем, такыр билбейт элем. Ал эми бул мектепке келип, Самара эжекенин классына келгенимден бери Самара эжеке мага сабак өтүп, тил үйрөтүп, аябай жакшы үйрөттү. Ошон үчүн да мен ошол тилдерди өзгөртүп алдым. Самара эжеке мен аябай сыйлайм, жакшы көрөм эжекемди. Мен деле буйруса Самара эжекеге окшоп мугалим болгум келет. Окуучуларымды көрүп, өзүмдүн балалык окуучулук кездерим эсиме түшөт. Алгачкы менин мектепке келген күндөрүм, андан кийин мугалимдеримден алган тарбиям, билимим, алардын окутканы, алардын бизге үйрөткөндөрү эсимде дайыма сакталып турат. Мына ошол мугалимдердин мага берген тарбиясын, билимин мен да өзүмдүн окуучуларыма тартуулагым келет. Эл арасында мугалим өмөлүү дарак деп айтылат. Мен ушуну Самарадан көрө алам. Aydan